Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар? Құтмандуу күнүңүздөр менен. Мен кайрадан Кара Балта өрөөнү тараптамын туғандар. Бүгүн мен Уланбайкенин короосуна келдим. Койлору талаада азыр. Азыр биз сиздерге коз кочкорлорун көрсөтүп беребиз. Чоң кочкордун түрүдөн экен. Биринчи мынау кочкорду баштайлы. Өтө өзгөчө көрүнүшү менен, өзгөчө види менен туғандар. Бул билесиздерби? Атактуу Гүллүбер кочкордун түздөн түз небереси экен. Уланбайке ушу биринчи ушудан баштайлы дедик. Сатыла турган кочкорлорду мен сиздерге көрсөтөйүн дедим. Атак койлорду билбедим го, койлор аз талаада туғандар. Биринчи ушудан баштайбыз. Гүллүбердин небереси. Уланбайке мунун данныйларын айтып бериңизчи. Данныйын эми ростун аз ченеп көргөзүп эле берелик. Кулагы 1.23 бар го. Кулагы аябай кыйын мунун. Машалла, машалла. Анан отурган жери көстөн ылдый. Отурган жери аябай жакшы кулагын. Башы светлый, необычный башы. Эки тиш жаңы сайды бул. Тиш сайды уже. Тиш сайды, эки тиш сайды. Түшүп турат тиштер, түшүп өсүп баштаптыр, битке. Биртке өсүп баштады, эми түшкөнү менен уже сайылганы менен бир болуп калат. Арасы бир айдан ашык убакытта. Ишне түзүрөк карма. Мага эң жогону костяк өтө жакты. Мындай жоон коз кочкор көрбөдүм мен. Костягы 5 аны. Бираз түз кармаса болобу кочкор. Ошо бул карматпаганын карабайсың, карматпайт да. Апа, кой бутты, кой. Ана. Жерден тартсаң, жерден. Чтобы ясно болсун баары. Так. Где-то 97 экен, 95 таза болсо деле эки тишке жаман эмес бул деле. Машалла. Кулак баш аябай жакшы свет. Бул туягым не дейт мына туяк? Костягы жоон, буту жоон. Өтө жоондугу жакты. Уланбайке. Бул азыр кучактап турганда билинбей жатат. Сиз муну видеодон эми өтө мындай көрүнбөйт, билинбейт да. Сиз кучактаганда бир жетелешиңиз керек мунучу. Атак. Машалла. Жетегин көрөлүчү. Машалла. Хуш. Гүллүбердин небереси экен тугандар. Машалла, мына кочкор, Гүллүбердин небереси. Бул түйү каяктан болуп калды ошондо? Кимдин короосуна чыкты? Болот деген байкебиздин кочкорунан туулган экен, ал Гүллүбердин прямой баласы. Атасы белгисиз бир жерге сатылып жок болуп кетиптир. Ошо атасынын атактуу кылып ошо козу чыкканда мен алгам ошо. Болот деген байкебизден алгам. Мунун баасы публичный кандай эми? Баасы эми личкага чыкса сүйлөшөбүз. Келишимдүүбү? Келишим түрдө. Машалла. Мунун баасы личкада дейт тугандар. Биз эми кийин кочкорлорго өтөбүз, сиздерге башка кочкорлор бар экен көрсөтөбүз. Кочкор эми үстө железда метр болчу кочкор да. 1,5 жашында железна метр болчу кочкорда буга мен гарантмын. Анткени костягы да бар, бою да бар, бүт келишкен. Үстө 1,5 жашында метр болуп бергенге мен гарантмын да. Буюрса багудан эле, жакшылап бакса эле. Жүнү бир аз эрте кыркылып калган, бирок мойну жүнү жакшы. Бир аз эрте кыркылып калган жүнү. Эми дагы бир кыркса, мына куйруктай, мойнундай болуп жүн чыгат да. Машалла, бул өтө курсактуу, куйруктуу, сөөктүү, өтө экстерьер, өтө күчтүү экен. Буга сөз жок. Муну акырын катып коелу, көз тийбесин. Акырын катып коелу. Көрө тургандар үйдөн келип көрсүн, Машалла. Келсе көрөт. Бул сатыкта. Баасы келишимдүү. Байланышасыздар тугандар. Кезектеги кочкорлорго өтөлү, көрөсүздөр. Биздерге кыска көрсөтүп берип атабыз. Токсон мына жерде жүрөт, 90. Бой бийгиле. Бул где-то минимальный 96 экен да, басып өлчөгөндөчү. То есть мондай кылгандачы. Почти мына жерде эсегенде 96,5-97. Мейли ушунчалык басып өлчүсө 95 дей береличи. Так, бул тишин көрүп коелу. Тишин котор элек. Бүгүн биз тугандар Кара Балта шаар тараптабыз. Уланбайкебиздин короосунда арашына от сатыла турган кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Түрү менен. Кыскасы кандай кочкор издесеңиздер баарына жараша бар тугандар. Жаккан болсо көрүңүздөр. Биринчи мына ушул өтө келишимдүү коз кочкордон баштайбыз. Бульдозердин түздөн түз баласы экен. Али бабанын короосуна чыккан, Али бабанын
Коросунан чыккан. Қазақстандан келді. Казакстандан келген. Бұл бойы өте чоң екен, Бой бийик. Қоз тиштерге, тиш жарайлық. Қоз қошқарларға салыштырмалуу Тиш жаралык. 95 десе болады екен намын жөнүн. Железно бар да 95. Машалла. Так, өң. Прям бульдозердин өзү екен да могул жерлерде. Өң агарып келет эми. Баштары агарып, Кызылыраак болчу. кулактары агыш екен, эми агарады. Мына көкүрөк жактары агарып келет. Бул да сатыкка экен туугандар. Бульдозердин баласы. Куйругу разрез. Ох, өтө чөткү екен, Чыныгы баягы бар күткөн куйруктан экен да ушул, Мощный фигуралардагы, разрезтердагы жайында да. Мындай болуп тур, келип тур туугандар. Бул азыр Карабалта шаар тарапта. Улан байкенин коросуна сурай бересиздер. Койлор талаага кетиптир, багылып. Биз кочкорлорун сиздерге көрсөтүп беребиз. Тишин дагы бир рет көрсөтөбүз мына. Тишейлик. Муну канчага койдуңуз баасыны? Баасы эми личкага чыкса, айтабыз баасы. О, келишимди. Келишим баасы. Болду. Бир басын көрсөтүп бериңиз, басыгыны. Баасы. О, маш. Болду. Буну баар талаш ала турган кочкор экен да. Жакшы бирок түзүлүштөрү бүт экстремер. Баштары да өтө жакшы экен. Кулагы да жакшы. 20дан ашат экен, минимали 20 туугандар. 20 болсо деле жаман эмес го. 20 өзү деле кыйын болуп калды. 20 кулак деле кыйын азыр. Машалла. Конкосу бар. Жакшы экен. Жакшы, муну алып келип байлай бериңиз, азыр башка кочкорлорду көрсөтөбүз. Муну бир четтен көрсөттүк. Улам айкеге чаласыздар, дарегин сурап туруп келип үйдөн көрө бересиздер. Энеси Албабанын энеси, койлордун энелеринен да. Ошонун койлорунан, өзүнөн туулган, атасы бульдозер, энеси өзүнүн койлорунан. Өтө түшүнүктүү. Бульдозер деп карап көрсөңүздөр туугандар. Бизде келишимди кочкор. Мына жактарда да жаш кочкорлор. Буларды да сурасаңыздар болот мына. Мындай коз кочкорлор туугандар. Түрүдөн. Бул жак келип өзүңүздөр көрөсүздөр да сүйлөшө бересиздер. Булар жаш коз кочкорлор. Тетиги жакта өтө күчтүү кочкорлордун балдары, анан чоң кочкорлор, төл берип жүргөн кочкорлор бар. Аларды да көрсөтүп беребиз азыр. Кезектеги коз кочкор, мына коз кочкор. 96. Бир аз өзүн таштап атат, өтө жапайы экен. Аз кыйшайып. Бул. Ох, 90-дон өйдө экен бул дагы. Тиш буза элек бали? Тиш буза элек. Ну 90. Где-то. Шундай 95ке жетпей экен, Biraz. Бутун biraz кыйшайтып атат да. Мейлі шундай боло берсин. Тишини көрсөтүп коелу. Болду. Бул грузиндин баласы, Бул грузиндин баласы. Грузин кочкордун баласы. Өтө шөткө жин. Уши. Болду. Бул кимдин коросунан болуп калды ошондо? Буну Азамат дегенден алгам. Азамат деген байкебизден келген. Ошон койлорунан, Коросунан. Так, кулактары да өтө сонун. Кулагы деле жакшы, бунун деле. Конкосу бар. Башы светлый, жүнү щетка. Агарат да? Жүнү өтө жакшы экен. Мунун баасы барбы? Bunun bağısı hem liçkaya çıksa süleşöz. Bağısı. Өтө жапайы экен, Өтө жапайы бұл. Қолғы көнбөктүр эми мага битке көнүп эмес беле. Аябай жапай. Аябай жапай дейт. Зорго жетелеп да зорго басат экенсиң. Кочкор. Мына жаш коз кочкор дагы. Форманын баласы бул. Форман. Тиш котор элек бул да. Ажырата баштаптыр, битке. Ажырата баштады. Бою өтө чоң эмес, бирок коңкосу кулагы түзүлүштөрү жакшы да. Көстөн ылдый турушу жакшы кулагы. Машалла. Жүнү жакшы, куйругу жакшы. Шунун куйругу да мощный экен, Коңкосу да жакшы да. Гарбанос. Бул бир аз жоошураак экен, Бул жош. Бул бир аз жоошураак экен. Колго көндү. Гарбанос. Баалар болсо, бааларын айтып кете бериңиздер.
Балар эми личкага чыкса, баларын айтабыз. Биринчи баягы көрүп жактырганы болсо баларын айтабыз личкага. Машалла. Кулактары жакшы. Светлый коңкосу жакшы. Машалла, бу кочкорда өтө жакшы экен. Ар бири өзүнө жараша сыны бар экен туугандар. 90го бой. Бою 90, 90го жетпейби, может 90 чана эликпи. Бул жанакылардан бир аз жапызыраак экен. Бул жапыс деген бой жапыс. Бирок экстерьерный жакшы. Өтө жакшы туугандар. Бул кара түстөгү кочкор туугандар. Золотой деген кочкордун баласы. Экстерьери менен өтө башкача өзгөчөлөнөт. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Коңкосу кулагы. Кулагы жалбырактуу экен, 23 барго железно. Ох, машалла. Кулагы чоң. Коңголор да бир башка экен. Унун бою канча чыгат болду экен? Мунун бою мына. Так, мына ол жерге коелу. Мунун бою. Мына туугандар. Где-то 94-93 го туугандар мунун бою дагы. Бирок өтө желкелер. Широкий. Муну так өзүңүздөр өлчөйсүздөр. Мына куйруктар көрдүңүздөр. Куйрук разрез. Дөкөнсө. Бутун жоонун тарсаң, бут аябай жоон да муну. Мына туугандар мына бутун жоондуктары. Кастак өтө жакшы экен, Кастак. Машалла. Тиш жарды жарлык? Жок, тиш жаралы. Ха, тишин көрсөтүңөр. Тишин көргөз кой сразу. Тиш жаралык. Мына туугандар. Коз тиш. Хоч. Бирок 1 жаш болгондо булар, Бир жаш болуп калды да. Башы аябай кылың да. Башы түзүлүш, денелери калың. Широкий. Өтө жакшы. Жакшы. Басыгы кандай эми? Басыгын көрүп коелу. Моюндары узун, моюнда сыргасы бар экен. Кочкор. Баасы эми личкага чыкса, баасын сүйлөшөбүз, жактырганы болсо. Мунун да баасы личкадабы? Кээ бирлерин публичныйга айтып кете бериң, кээ бирлерин. Айтабыз. Эртең ана комментарийге жазбасын баары. Сен жазда деп. Бул дагы өзүңүздөн жиниңизге тиş өзүңүз жооп бересиз. Машалла. Үтте кайкасы бар, эми түздөлөт деп. Эмеси бар бирок. Кайкасы менен кайра. Золотойдун баласы, Экстерьерный. Золотойдун баласы дедиңизби? Золотойдун прямой баласы, энеси кара бунун. Энеси кара, золотой сап-сап светлары же. Светлый. Бир бастырыңызчы. Бу колго жоош эле окшойт, булар. Мындай жоош эле жетелеп жүргөн болчу. Алды кана бул жак кириңиздер, көрөсүздөр. Уламайкен короосуна келе бересиздер, калган кочкорлорду да көрө бересиздер. Кийин кочкорлорго өтөбүз. Биз сиздерге кыска көрсөтүп атабыз азыр. Созбой, баардык кочкорлорду көрсөтөлү деп чечип атабыз. Жит. О, машалла. Туугандар, дагы бир кезектеги кочкор. Өтө башы, буттары ак, өтө ачык светтеги кочкор. Так, бул чоң кочкор же коз кочкорбу? Бул 2 жаш. 2 жашпы? 2 жаш. Бул 2 жаш. Легенданын баласы. Легенда кочкордун баласы экен туугандар. Бүтеле бар тектүү экен да. Бели өтө түз экен ушунун. Бели түз, свети да аябай жакшы. Ана туугандар. Жакшылап карайлычы, 90 көгүрөм ылдый жагында турат. Где-то 95, 96 выставкага барчынсы 97дей болчудай, Башын бурап көтөрө берсе бирге кетип калчудай. Машалла. Көрүп атасыздар го туугандар, көрүп атасыздар бул жагын. Тишин көргөзүп коеюн да. 4 тиш жарганбы? 4 тиш бул. Бул артын көрсөтүп берип коюңуз. Куйругу жакшы. Машалла. Жакшы, жону жакшы. Жүнү жакшы. Светлость жакшы. Бул пробага коюлган бекен? Бул пробага коюлган, козулары бар. Козуну даже кара койдон светлый кылып алып түшөт. Күрөң койдон да светлый чыштайт. Өтө бийик канды эм айта албайм, бирок менде жүргөн койлорумдун канын алат да. Бош кое бериңизчи. Бош жүргөн. Адамга жабыз болуп калган окшойт, Ушундай көңгөн да. Мына туугандар. Чоң кочкор? Чоң кочкор лимузин. Баягы лимузин ушулбу, 6 жаш. 6 жаш, дайши кочкор. Возрастка келди, бул да. Бул да сатыкта. Красавчиктин баласы. Баасы чыкса бере беребиз. Бул красавчиктин баласы,
Лимузин красавчиктин баласы. Экөө тең сатыкта экен, көрдүңүздөрбү? Легенданын баласынын баасын 5 деп атабыз. $5000 мына кочкор, а? $5000. Былтыр эле бирок берген ошо бааны биздин жаматта. Жубайке келип. Мен пока козуларын көрөлүк деп Алып калгансыз. алып калганбыз. Козуларын көрдүк, аябай жакшы берди козуларын. Эми кайра сатыкта бул. Эми сатыкта мынча кочкорду мен не кылман элем. Почти бир койго бир кочкор болуп кетет окшойт, да? Кочкор алып калам болду. Жаштардан бир кочкор алып калам. 2 кочкор менен күздө иштейм болду ошо менен. Подрастающий поколение бар. Алар болору болсо алып калабыз алардан. Атак кочкор ошондой. Сатыкта бир сизде вариант көрө экен, а? Келип көрө берсе болот экен, а? Вариант көп, аябай көп. Варианттын түрү бар деп айтсам болот. Линиянын да түрү бар деп айтсам болот. Аз кийин кочкорлор бар эле, кайсы кочкорлор сатыкта? Бу жерде дагы 2 кочкор бар, азыр кармап көргөзүп берем. Жүрүңүздөр туугандар, 2 кочкорду көрөлү. Ушул жака келе бериңиздер, кочкор көп экен, түрүдөн экен. Бүгүнкү чыгарылыштагы эң акыркы кочкор туугандар, мына сатыкта бул. Бул кочкор да өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланып турат. Бабаныштын прямой баласы бул. Ваваныч кочкордун түздөн түз баласы экен. Кенжебек байкеден чыкканбы бул? Кенжебек байкеден чыккан. 2 жаш болду. 2 жаш. Ушул параметрлер канча өлчөгөдүңүзбү? Параметрлерин өлчөгөн жокмун последний время. 196 болушу керек холка. Кулагы 22-23. Кулагы 22-23. Жүнү аябай жакшы да, жүнү аябай кыйын. Жүнүдөн аябай кыйын дейт. Мына туугандар. Жүнү өзү түлөгөндөн өткөндө ал жерде жатат түлөгөн жүнү. Кана мына болбу, а? Жүн. Өзүнө түлөп калат да. Өз түлөгөн бул, а? Өз түлөгөн артында биткен муну. Көчүк жагында жүнү калгандан машинка менен алып түздөп койгонбуз. Жүндү аябай. Туугандар, биз эми видео жыйынтыктайбыз. Могу кочкордун баасына токтололу да. Мунун баасы ачыкпы же? Bunun bağısı 10 деп сурайбыз баасын. $10.000. $10.000. 10.000. Gelişi bağısı çıksa yakındatınca veririz. Так, $10.000. Сүйлөшөбүз дейт туугандар. Surağanımız 10.000. Сураганы $10.000 экен. Мунун баасын айтты, кээ бирлерин ичкадан сүйлөшөбүз деди. Ал жагын сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар туугандар. Биз видео жыйынтыктайбыз. Улан аганын короосунда болдук. Койлорун талаада дедик. Короодогу кочкор коллекцияларды көрсөттүк туугандар. Машалла, түрүдөн бар. Өзү айтты, кочкордун түрүдөн бар, линиянын дагы түрүдөн бар деди. Байланышыңыздар, сандан сапат койдуңуздар.